күчү. Ey kızlar! En korkunçtu karakçıdan, karagaş kulaktan korkla! Ey kızlar! Kızlar! Hayuşa, hazır seni karbayım. Özüm turam. Muna, sen özün jıgıldың. Бирок kızlar эми meni уруша башташат. Ey Kuba, sen dagы эмне кылдың? Мына көрдүңбү? Баары менден көрө башташты. Мен өзүм чалынып кеттим. Эч нерсе болбойт. Куба күнөөлүү эмес. Биз ойноп атабыз да. Кана, тизеңди көрсөтчү. Дарылап коюш керек. Үйгө чейин узатып коеюнбу? Жок, койчу. Мени анан чыгарбай коюшат. Саламатсызбы? Барсбек үйүндөбү? Ey, буйтуктар, силерсиңерби? Ооба! Мен ичим ооруп деле чыга албайм. Азыр атамдан сурап көрөйүнчү. Анда терезеден башыңды чыгарчы. Макул. Кебетиси жакшы экен. Ич өткөн деле эмес окшойт. Куба! Барсбек! Аюша жыгылып, тизесин сыйрып алды. Бизге пластыр ыргатчы. Канадыбы? Кичине. Анда биринчиден перекс менен тазалап коюш керек. Андан кийин пластырды чапташ керек. Бул чын эле камбы? Балким бул чын эле ылай. Барсбек жакшыраак билет. Сынбасын деп, байпагыма урап койгом. Кармагыла. Чоң рахмат. Эми пластырды кармагыла. Ой, эмне болуп кетти? Бөтөлкө түз эле колго түштү го? Пластыр болсо учуп кетти. Барсбек, дагы бирөөнү ыргытсаң. 1, 2, 3. Кармадым. Кызык, эмне үчүн бөтөлкө менен пластыр ар кандай түштү? Бул тартылуу күчүнөн болушу мүмкүн. Тартылуу күчү? Ал эмне? Мен аны билбейм. Ой, атам чакырып атат окшойт. Тартылгычты түшүндүм. Тартылуу күчүн. Ооба, ошол тартылгычты айттым. Пластыр ак болсо, бөтөлкө күрөң. Өңү канчалык карараак болсо, ошончолук бат учуп түшөт. Чын элеби? Кызыктай го. Келгиле, текшеребиз. Мына, татына ак, Элиза күрөң. Күрөң эмес, кызгылт сары десең? Ооба, кызгылт сары, ачык күрөң апельсин. Эгерде тартылуу күчүн туура түшүнсөм, анда Элиза тез кулап, татына абада айланып, шашпай түшөт. Даярсыңарбы? 1, 2, 3. Түшүндүм. Тартылуу күчү анда иштебейт экен. Же анда катуураак болсо, ошончолук тезирээк түшөбү? Аюшадан татына жумшагыраак болсо керек. Бирок ал секирип көргөн. Мен болсо албетте эң күчтүүсүмүн. Менин бицепстеримден катуураак эч нерсе жок. Даярсыңарбы? 1, 2, 3. Мен биринчи келдимби? Жок, тартылуу күчү башкача иштейт экен. Куба, кир үйгө. Ай, мына тартылуу күчү эмне экенин таба албай койдук. Эми Кубанын апасын башка тенелер угуп, баарыбызды үйгө дей башташат. Татына, тамакка. Аюша туура атапты. Быдыктар, мен атаман тартылуу күчү кантип иштей турганын сурадым. Анан бир нерсе канчалык оор болсо, ошончолук бат түшөрүн билдирет экен. Тартылуу күчү деп жердин баардык нерсени өзүнө тартып турган күчтү айтабыз. Тартылуу күчү болбосо, биз абада калкып жүрмөкпүз. Жердин тартылуу күчү бар болгондуктан, баарыбыз асманга учуп кетпей, жер үстүндө жүрөбүз. Атаң акылдууга. Мен да ушундай болушу мүмкүн деп ойлогом.
апаман сурасамбы? Аюшаны дагы бир секиртип көрбөйлүбү? Аюша. Баратам, апа. Ошентип быйтыктар жердин тартылуу күчү эмне экенин ата энелеринен сурап, билип келели деп үйлөрүнө тарашты. Быйтык.